Барс деген бул элдин баардыгы барып эс ала турган комплекс. Ал жерде Камчы Көлбаев менен жолугушту деген ошондой бир маалыматтар жүрөт. Ал чындыкка дал келбейт. Ал жерде мен Камчы Көлбаевди көргөн жокмун. Мен өзүмдүн жардамчым менен бардым. Жардамчым менен кайттым, кымыз алдым. Жолуккандыгы тууралуу далилдер бар деп айтылып жатат да. Жолуккандыгы тууралуу далилдер болсо чыгарсын ошол. Мен ошо сүйлөшүп отурганымды видеосу же болбосо бир немелерде сүрөттөрү болсо чыгарсын. Мен андай жолуккан жокмун. Мен жолукпаган адам менен эле жолукту, анан тиги кылды, бул кылды деп бизде эле куруп доматта. Маалыматта ушул себеп боюнча силерди ГКМге допуска чакырды. Кече ушул сиздердин үчүн көлгө бардыңыз, кимге жолуктуңуз деген эле суроо. Камчы Көлбаев жөнүндө мындай сөз болгон жокпу? Камчы Көлбаев ошол жерге кимге барып жолуктуңуз деген сөз болду. Көлбаев бар бекен, ал менен жолуктуңузбу деген сөз болду. 25 ноябрь деп декабрь. Декабрь, негизи эле Көлбаев жолугуп байланышыңыз барбы? Ошо байланышы бар, жакын байланыш бар дегенди айтып атпайбы? Байланышыңыз барбы? Жок, мен Көлбаев менен эч кандай ортобузда эч кандай мамиле дагы жок, тааныштыгыбыз дагы жок. Көлбаев. Буну эмне деп баалайсыз анда бул таратып жаткан маалымат? Эми өзүңүздөр көрүп турасыздар да. Ар кадамыбызды лупа менен карап, болбогон эле жумуштарды, болбогон иштерди эле өздөрүнчө эле болдуруп, ушундай болуп атпайбы?